Саламатсыздарбы достор, кайрадан мен Арзу. Сиздер менен азыр мен Аксай айылында турам. Бул жагым тарта албайм, себеби бул жагы Тажикстан. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына ушул Тезердам унаасы октон жаратылган жарадарларды алып келем деп баратканда тажик тараптан ок атып, мына ушундай абалга кептелген. Мына көрдүңүздөрбү? Ушул Тезердам унаанын ичинде эки кызматкер болгон, медицина кызматкери. Азыр мен ошолор менен чогуу мына азыр сиздерге ушул маалыматты жеткирейин деп келдим. Мына бул жакта ушул кызматкерлери аман калган. Кудайдын эмеси менен бул экөө аман калган. Ушундай сайдан кулатып берсе дагы өмүрлөрү бар экен. Булар азыр бизге окуянын чөө жайын айтып беришет. Наржактан бияктан түшө албайт окшойбуз, Мына урматтуу достор. Жолдун бул жагы головнойго кеткен жол. Терезелери талкаланган. Мынакей бүгүнкү күндөгү абалы. Эмне бир нерсеңиздер калып турбу ака? Аппаратуралар бар. Аппаратураларыңыз барбы экен? Чыгармак керек. Көрүңүзчү. Документтери. Бул жакта машинанын документтери да барган болгону медицина кызматкерлери өздөрүнү гана куткарып калууга жетишкен. Ушул Документтер турабы? барышет. Бул жагы вообще болбой калган. Бирөөлөр жан сактап турат бечара. Эттен бирөөлөр жан сактап. Бечара ушу октон качып кирип отурса керек да. Алар жогуна да. Бул кийимдер калып кетиптир, бирөөнүн. Сен окуя боюнча кишине айтып бересиңби? Айтсаң ошол күнү кайсы жерде болгонсуң да? Аты жөнүң айтып баштай бер. Мен аты жөнүм Бурканалы Баширали. Баткен областынын Будим айылында тез жардам бөлүмүндө иштейм. Ошол күнү бизге приказ чыккандан кийин Токташка келип турганбыз. Биринчи ок тийген жарадарларды биздин скорый алып кеткенден кийин бизге бул жака буйрушту. Биз келип атканбыз да. Жолдо келип ошол столбадан өткөндөн кийин Катсемкал. Жолдун четинде военныйлар жаткан экен, солдаттарчы. Бизди уже токтотушту да, токтотуп. Анан токтотуп кайтарышты эле, заднийга кайтканда уже ата баштады да бизге. Чаңып кетти алдыбыз. Ал чаңганда мен жашындым, водитель заднийга кайтап турат, ошондон кулап кеттик да. Анан бияктан качып кантип чыктыңар бияктан? Бияктан мен айнек төпсөм жарылбады. Эшикти эме кылсак, эшиктин ачылды да, эшикти тееп ачып экөөбүз чыктык. Ичине бул жака качып келдик да, толго ок тийип атты да. Кайра келип бу жерге келип жашындык да. Аркадан бронийный машина келди да, кетебиз, салып кетебиз дешти. Аптечкабызды алып, кайра бронийный машина менен Көкташка кеттик. Ошол күнү айтсаң канча адамды куткарып калдың сен? Ошол күнү тагын билбейм, бирок кайра бутер менен келип, головнойдон бир 7-8 адамды, оор жаракат алгандарды бутер менен апарып, ошо больницага жеткиргенбиз. Кайра келип, кайра ташыппы? Ташып атканбыз. Молодец, өзүңдүн жумушуңду так аткаргандыгыңды айтсак болот. Ошо кыргыз эли үчүн мына ушундай жаштар, күйгөн жаштар көп болсун. Алдыңызбы? Енді оны мен алшы. Тоқтал мен аламын. Мен алып düşüş керек болды. Батпайды.
Arkasına tutup hemen şöyle. Ondursa buna koşmak değil mi? Bunlar ağa değil mi? Bunlar ağa değil mi? Onun insanı Nereden çıktı bu? yok. İnterview aldın mı? Azrağın içeri. Asıl ağa kızıl tartıldı. İçeri verelim onu al azrağın men akıt albayız da. Jonas sonra da çıktı. Ha, алабыз. Мен айтсаңыз, ошол күнү сиз дагы ушул унаада болгонсо, бияка келе бериңиз. Өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Benim adım Ergeçi Mehmet İsa. Psikolojik olmuşlar 30 yıldan aşkın. Hastanede her şeyde işteyim zaten. Mesleği. 28 günü başlayan. 28 günü başlayan, 28 günü biz gelip Köktaş'ta jattık. Ertegen men kelgen boyunca şondan tüngü saat 2'ge çeyin turup, anan FAP'a varıp jatıp, aday oğluna ketkenmiz tüngü saat 2'de. Ertesi 29 günü ertegen men dağa geldi. Köktaş'ta oturduk. Saat 2'ler çamasıga çeyin biz o şeyde turganmız. Köktaş ayında. Köktaş ayında turganımızdan keyin anan bir jaktan baştaldı. Atışıyorlar baştalgandan keyin 4-5 jaran geldi, ok jegenler. Alardan ikinci skoriga жүктөп, Batkenge alıp ketiştiler. Bizi bul jaga jumşadılar. Bizi bul jaga jumşagandan keyin Buraçlardan hiç kim yok ele. Felçer eközle keldik. Böyle kesek ana tumşukka jetkenibizde, tumşuktan narda çukurda jatkan ballar var eken, minse ballar. Qaytkıla dedi. Atışıyor atkan ken, çaң atkan ken bar jok. Biz nargı bette çaң ata toşet dedik. Bu bet bana taşlarga neme bolot atkan eken. Aldığımızda ata başlagandan keyin biz artımızga qayttık. Arka qarap çekinip qaytkıla degenden keyin qaytıp keldik dagı. Zadi men maşina oynap ketdi dagı mana kelgenden keyin. Biz artımız mene keletkan dedik. Сиздер атып атат, аттыбы сиздерди? Алдык, мыналарга таштарга атып атат уже наргы беттен. О беттен, дарыянын наргы беттен, мача кышлардан ата баштады. Бияктан кантип чыктыңыздар, эмне оодарылып кетти анан? Дарып кетип ана эшикти терип чыкты мына эшикти. Мына эшикти. Бул эшик кычак болду, ол ачылбай турган. Лабой кычак калган, лабой терсек чыкпады лабой. Түшпөдү, чачып кетпеди да. Анан берги шерген фельдшер эшик кетти, эшик ачылды. Эшиктен түштүк. Эшиктен түштүк. Орнаяка качтык наяка. Барып кырсак, шеригим айтты, фельдшер айтты, бул жака келиң деди. Мана машинанын жан башында турайык деди. Мына атып атат dedi. Мына үстүбүзгө. Мына сындагы эми автобусга отурган dedi. Жакта чабылдап тийип аттı dedi. Мына машинанын майга келип да отурдук. Мына машинанын жанында. Кийин ана военныйлердин машинасы келип, броновой биз чакырды. О жерге барды, ана таштын алдыга келди. Ошол жерден отурдук да, ошол менен ошолордун машинасын менен бизди алып кетиштилер. Ошол болгон. Башка иштеген ишке жокпуз. Maşına işleyen cevapsız cal bakalım ki. Bize cal bakalım. Açıklanan ki cal bakalım.
Машинanın külçünü aldık dağılı, kayıp getirip çamadanı da aldık. Skor pomuşundaydı. Apteçkasın. Sonra kayıp getirip onu kaçtı. Şol bolğanı şu şol. Bizge tiydi, biz jatıp alıp aydadık arkadan. Şonu biliyoruz. Birizden tiktegen kim ne kılatkan da bilmiyor kaldı. Gelişerin ne kılıp kayıp geldi bir geçelim. Ben kayıp geldim. Stres bop kaldı bize. Şol. Мына урматтуу достор, ошол күнү ошол тез жардам унаасы менен жаратылгандарды сактоо үчүн бараткан машинаны аткылагандан кийин алар мына ошол жерге кулап кетишкен. Кудайдын амири менен булар өкмөттөн тирүү чыккан. Кайра эле ошол чек ара кызматкерлери буларды ошол коопсуз жакка алып барып, кайрадан эле ушул тез жардам унаасы менен, башка тез жардам унаасы менен жарандарды куткаруу жумушун улантышкан. Бүгүнкү күндө дагы мына ушундай жумуштарды аткарып, өздөрүнүн кызматын так аткарып, ошо элдин ден соолугуна кам көрүп келишет.